Артур Садынович, сиз айткан тескери болуп атат. Нарында өзүнчө бир мафия. Бетиң айта, ушу жерди үзбөгүлө. Урматтуу ташип, ким эле? Шакиев беле? Шакиев мырза. Тургунбекович. Ошону жаксаңыз көп болсо бизге деле бериңиз. Мына мен ошол айлык суу ичип атат, мен акчасын ала албай атам. Нар Акталаны мисалар аман болсун. Менде күнөө болсо текшерсин, менде күнөө болсо мени мынтип кыйналышты көрүп мени түрмөгө чириткиле. Өзүңүз карап бериңиз. Эркекче. Булар общий 7 миллион 39 миң 640 сом карыздары бар. Эми акчаңы албай калганда мен керек болдум. Кандай алсаң ошондой ал деп губернатордун жообу ушул болду. Түнкү саат 12-де айылдын чекесинде Токойго барсам, сен жөн эле кетип кал. Биз кааласак беребиз сага, каалабасак бербейбиз. Анан кызым чарчап калды. Майып экенсиң, нарын сууна өлтүрүп ыргытып жиберебиз. Сол 1-2 айлык акчабызды дагы алсакпы деген үмүтүбүз бар да. Атамды берейин, сиздерге жардамыңар, şu баламдын иштерге баш бергиле балдарым. Мен 2022 жылы Актала районунун Тоголок Молду айылдык кеңешинин кайрылуусу менен 36 кишинин колу бар кайрылуусу менен мага кайрылуу түшкөн 7 миллион 200 миң сомго чейин сүйлөшүүлөр жүргөн. Бизди суубузду тартып беришкениңизге макулбуз деп. Болжол менен 10 километр жер деген. Мен ошону 2,5 айдын ичинде тартып бүтүп бердим. Бергенден кийин акчаны өздөрүнчө келише албай, мени саясий курман кылып, акчаны бербештин айынан аны шылтоо, муну шылтоо кылып, бүгүнкү күнгө чейин ошол акчамды бербей жүрөттөр. Бүгүнкү күндө акчанын өзү 5 миллион дой, пениясы кетип атат, 3 миллионго жетип калды. Ушул акчамды мен ала албай жүрөм. Кирбеген эшигим калбады. Ошон үчүн мен айластан силерге кайрылдым. Ушул жерди 2019 жылдан бери чыгарып, азыркы күндө 400 түтүн суу ичип атат. Мен ушул нарындан алданганымдын эң чоң себеби мен ушул элдерди ойлоп калдым. Бул элди деле себеби чогулуш кылып туруп эле 10 миң сомдон чогултуп берсеңиздер мен чыгарып берем десем макул деди. Бир фирманы алып келип чыгарттым, чыгарып бүткүчө эл акчаны чогултуп берди. Мен ушундай ойлоп нарынды да чыгарып алдым да. Биринчи келишим жок чыгарганым себеби ошол. Бул жерде ушу өзүңүз жашаган Акбата конушунда бүт барын Акбата конушунун МТФ2 деген бөлүгү бар, ошол бөлүк камсыз кылам. Анан Адилет жаңы конушу бар, ушуларды камсыз кылам. Буну деле ошо жана Акталада жасаган сыяктуудай кылып жасагансызбы? Ошол система колдонулганбы? Жок. Акталада мен деген Акталада агып жаткан арыктагы сууду Саматогел алып келип берген. Нарын таза суу департаментинин адисидери айткандай каптаж деп коет, фильтр деп коет, ошону жасап алып келип берген. Алар милдеттендирмени айыл өкмөткө айткан, сен ай сайын тазалап жууп турушуң керек адистер деп. Алар жууп тазалабай коюп, бүгүнкү күндө сен Муса бизге ылай суу берди деп атат да. Жогорку кеңештин төрагасы берген акчаны жогорку кеңештин төрагасы жана интернетте жүрөт. Биз сууга карызбыз деп акчаны алып туруп, эми бул суу начар экен, биз булактын башынан тартабыз деп шланг алып алыптылар. Элдин карызы туруп, кутулбастан мурунку айыл өкмөт Алмаз деген жигит. Ошол эми алып алыптыр. Шланг алып алыптыр. Шланганы жаткырыштыбы, сууга коюптурбу азыр? Анысыны билбей кой элек. Алыптыр деп складта турат деп жана видеосунан көрдүм. Бирок эми менин оюмча ушул жерде как раз кайрылып кетет элем да, ошол жогорку кеңештин депутатына, урматтуу жогорку кеңештин депутаты ким эле? Шакиев беле? Шакиев мырза. Тургунбекович. Нурланбек Тургунбекович, сиз акчаны берипсиз. Молодец, жакшы адам экенсиз. Куда экен деп суранса берипсиз. Бергенден кийин ошону бир тактап койбопсуз да, бул акчаны каяка жумшады деп. Ошону жаксаңыз көп болсо бизге деле бериңиз. Мына мен ошол айыл суу ичип атат, мен акчасын ала албай атам. Ушуну бир тештирип койсоңуз суранчы. Акчаңызды алган, эл күнүнө 5 миң сомдон пайызга суу ичип атат, келишим боюнча. Айыл өкмөт аны уруп тойнобой башка жака стойка кылып, башка жерден суу алып келебиз өйдө жагынан деп атат. Эгер башында мага өдүнөн алып келип бер десе, мен ошону кылмакмын. Бирок алар ушул жерден кылып бер деген үчүн кылып бердим. Башында убада мен сууду чыгарып бүтүп, андан кийин акчаны алмай болгом. Башында убада ушундай болгон. Анан мен аларга сунуштагам, кара шлангы менен чыгарып берсем 700 миң арзан, көк шлангы менен болсо 700 миң кымбат. Кимиси деп элдик чогулуш болгон, чогулушта айтканымда элдер кара шлангы менен эле болот деген. Мен кара шлангыны алып барып түшүрүп, жумушту баштаганда кайра айыл өкмөт чалды, келиңиз деди, барсам кайра эл чогулуп туруп, бизге кара шлангы болбойт, көк менен кыл дешкенде, анан мен тар чөйрөдө айыл өкмөт
жана башкалары менен чогулуп туруп мага миллион сом задаток бербесеңер мен иштебейм, силер убадаңарды аткарбадыңар деп мен миллион сом задаток алып анан баштагам. Экинчиде башталып калган ишке алгам. Анан эмне болду? Ишти бүтүрдүңүзбү, толук бүтүрдүңүзбү? Кандай болуп бүтүрдүңүз? Ишти 26 август күнү бүтүрдүм. Кайсы жылы болот? 2022 жылы булар кайрылып атат майдын жок, июлдун 25-inde. Мен июлдарда ишти баштап туруп, августтун 26-сы күнү сууну куюп, убададагыдай бүткөнмүн. 27-си күнү айылдык кеңештин депутаттары чыгып, эми башында келишим болбогондон кийин ОЗЭКи макул деп кабыл алышкан. Ошол. Айыл кеңештин депутаттары айыл өкмөттө башчысы да болгонбу? Айыл өкмөт айылдын бүт адистери жана бардыгы барып кабыл алып, мага рахматын айтып, жакшы болуптур. Болгону бир сураныч, жана каптажды тосуп бериңиз деген. Башындагы суу чогулган жерди. Суу чогулган жерди фильтр деп коет, каптаж деп коет, ошону тосуп бериңиз деген. Тосуп бердиңизби аны? Аны тосуп бергенмин. 26 август күнү сууну бүттүм. Акчаны бергиле десем 4 күн күтүп туруң деди. 1 сентябрда беришпеди, толук бербеди. Толук бербегенден кийин барып келишим түздүк. 4 сентябрга чейин беребиз, бербесек биз 0,1% менен төлөп беребиз деген келишим түзгөнбүз. Айына 0,1% кошулуп турат деген. Күнүнө 0,1%бы? Ошонун эсеби менен бүгүнкү эсеп фактура боюнча эсепчилер күнүнө эл 5000 сомдон пайыз менен суу ичип атат. Ошодо 5 сентябрдан 2022 жылдан баштап пеня кеткен. Акча берген күндөн баштап пенясын токтотом, суу тоңуп калды жана шланга кабышты, ал күндөрү пеняны токтотконмун мен. 30 август 2024 жылга чейин берген акчалары 3 миллион 4228 сом берген. Алар милицияларга отчет берип атат, биз 3 миллион 200 миң бердик деп. Бул жерден 200 миң сом разница болуп атат, бирок аны милиция териштир десем, жана айткандай болуп атат. Ал эми иштелген акчага карыздары келишимден 4 миллион 228 миң сом карыз. Кийинки кетирген чыгым 772 миң сом. 31.08.2024 жылга карата пайыз 554 күнгө 2 миллион 258 миң сом. Мына мен сизге көрсөтүп аткан 31 август күнү булар общий 7 миллион 39 миң 640 сом карыздары бар болгон. Андан берки карызыны пенясын мен эсептей элекмин. 22.09 100 миң 500 Россиядан котордум. Акча берген айылдыктар деле ушул тизмени көрсө ишенет болуш керек, кимге кандай берилгени боюнча. Губернаторго кайрылдым. Ал кишинин телефонун алып, жеке номерине чалдым. Кайсы губернатор, кайсы малдагы губернатор? Ал жетен тез алмашып турат эмеспи бизде? Менин оюмча ошол эле азыркы эле. Мурунку эле 2023 жылы кайрылдым да. Кайрылсам ал киши мен губернатордун деңгээлинде жооп бербеди ал киши. Мен ал кишиге чалып жакшына сурандым, областтык деңгээлде чогулуш кылып, түшүндүрмө жүргүзүп кылып бересизби десем, мен эмнеге сага милдеттүүмүн? Сен сууну чыгарып атканда мага келип бирөө сурадыңбы? Эми мага айтпай чыгарыпсың, эми акчаңы албай калганда мен керек болдумбу? Кандай алсаң ошондой ал деп губернатордун жообу ушул болду. Андан губернатордун жообу ошол болгондон кийин анан мен айласыздан милицияларга кайрылдым. Милициялар 2 жолу делону жаап салды. Кайра 2 жолу Кен прокуратурага арыз жазып, кайра которттум. Бирок милициялар, мен эфирден айтып коеюн ачык эле, акталаны милициялар аман болсун. Ушул мезгилге чейин ошол айылда канча түтүн бар, жана канчасы акча берди, жана канчасы акча бербеди, эсебин чыгара элек. Байке элдешпейсиң деп адвокат болуп, байке элдешпей албайсың. Мен мейли элдешейли десем, акыркы барганда Алмаз айыл өкмөт айтты, 1 миллион 700 миң сом элде бар экен, ошону чогултуп берели, сен ошого ыраазы бол деп. Мен ага көнбөдүм. Общий ал жерде 7 миллион 13 миңге, алар 7 миллион 200 миңге макулбуз деп кайрылуу жазып атат. Бирок мен башында ушу 7 миллион 200 деп кайрылган да, кайрылуусунда макул болушкан. А мен 7 миллион 13 миңге эле бүтүрүп, 13 миң беле ошого бүтүрүп бердим.
Бул суу чыгаруу үчүн каражатты каяктан алдыңыз эле, кандай болду эле? Бул каражатты негизи башында частный балдардан алгам. Соопку иштеп жүргөн балдар бар эле. 30 жылдан бери суусу жок айыл экен, ушуну чыгарып бир соop кылып койбойлубу десем, макул деп ошол балдардан алгам. Кийин алардан жетпей калганда маршруткамды сатканмын. Андан алда болбой калганда анан кредит алгам. Канча алдыңыз эле? Кредит миллион алгам. Миллион сом. Компаниянан. Бүгүнкү күндө мурун кредитим төлөнбөй, ал кредитим да төлөнбөй, экөө чогулуп сотко өтүп кетти. Соттон решение чыккан, банкка өтсүн деп. Бирок банк адистери мен просьбамды макул күтөлү, нарыныңызды күтөлү деп азыр күтүп атат. Эмне күрөөгө эмнелерди койдуңуз эле, тагыраак айтканда? Тагыраак айтканда күрөөгө азыр силер тартып келген водозаборный башнямды койгонмун. 1,5 миллиондо турат. Экинчи бир күйөө балам үйүн койгонмун. Бул үйүм кредитим бар эле, ошону койгонмун. Ошол экөөсүн азыр өкмөт банкка өтсүн деген чечим чыккан. Ошол суммаларды азыр алсаңыз, ошо кредиттериңиз жапканга жетеби? Кредиттер жапканга жетет, буюрса, жетет. Ушул эмне себептен ушунчалык ишенип калдыңыз беле? Бул ушу өзүм ушинтип эле алып берейин, анан кийин тияктан каражат алсам, Акталага барып, кайра жаап коем дегенсизби, кандай? Эми бул биринчи башынан баштап айтканда мен өкмөт стабилдашты. Эми бул ала албай калсам өкмөт деген, мыйзам деген бар да, мен эми өкмөттүн, губернатордун ишин кылып берип атам да. Ошону кылып бергенден кийин өкмөт алып берет деген ниетте, экинчиден жана балдарга ишенип калдым да мен. Ошон үчүн алданып калдым мен. Ал балдар болсо өздөрү менен өздөрү келише албай, орто жолдо мени курманчылыкка чалып коюп да. Мен сууду чыгарганга мен акча чогултушум керек, жок сен чогултпайсың, мен чогултушум керек деп урушуп, талашышып, орто жолдо элди бузуп, ушундай болуп калды да. Айыл элине келсек, айылдын эли обедти алып барып берди. Өтө жакшы карап, өтө жакшы кабыл алды. Бүгүнкү күндө дагы мен барсам, айыл эли чуркап чыгып учурашып, Муса биз сени түшүнөбүз, биздин балдарыбыз да Россияда жана Ошто, Жалал Абадта иштейт. Биздин балдарыбыз да бирөө ак жерден күйгүзбөсүн деп кыжалатпыз. Сен ак жерден күйүп саясий курман болуп калдың. 3-4 бала келише албагандык үчүн курман болуп калдың саясий деп. Бүгүнкү күндө дагы чайны берип, иштеп жүргөндө баняга барсам, баняны без очередь балдарым менен киргизип, ушинтип өтө жакшы сый көргөзгөн. Элде күнөө жок. Барып түшүп, сантехник Сүйүнбайке деген бар экен, экөөбүз түшүп, бурап, бирди алмаштырып, эми ушундай кылып алмаштырабыз. Келгиле айыл өкмөт, спикер кел, үчөөбүз иштейли десем, жана Сүйүнбек байке айтты, сени башка жакка чакырып атат. Муса деди. Түнкү саат 12-де айылдын чекесинде Токойго барсам, бир 15 бала туруптур. Таныгандарым бар, тааныбагандарым бар. Анан ошол жерде конфликт болуп кетти. Эмне дешти? Алардын основной айтканы, Муса, сенин акчаң бизге кем эмес. Сен жөн эле кетип кал. Биз кааласак беребиз сага, каалабасак бербейбиз. Дешти. Мен ал жерде айыл өкмөт менен айылдык кеңеш төрагасы бар эле, ошол экөөнө мен бул экөө менен келишим түздүм. Мен силерди тааныбайм десем, ал экөөнү жаш баланы урушкандай эле отур, сүйлөбө сен деди. Ал экөө унчукпай турду. Ана жерде көп конфликттер, майып экенсиң, нарын сууна өлтүрүп ыргытып жиберебиз, экинчи көрбөй каласың деген андан да көп өтө көп темалар болуп кетти. Ал эми общийга доказать эте албадым. Ушундай конфликттер болду. Анан конфликт бүткөндөн кийин Сүйүнбек байкенин үйгө келип жаттым. Эртеси айылдык кеңештин төрагасына айттым, мен эми милицияга кайрылайын, болбой калды бул жагы десем, байке, мен бул жерде жашайм. Сен милицияга кайрылсаң, бул балдар менен жашатпайт. Кайрылба сураныч, мен булар менен эптеп ынтымакка келип кылып берем дегенде макул деп кайрылбай калгам. Кийин кайрылдым, кайрылганымда бирок милициялардын жалакылыгынан ал жагы болбоду. Мейли, мен кайра козгогум деле келбей калды. Мага ушу болуш эле ушул акчам өкмөттөн болобу, элден болобу чогултуп берселер эле болду, мен башка дуам жок. Менин эң көп чоң жалобум милицияларга, Актала, мен Акталанын милицияларына, силердеги эмес, адвокаттар отурат. Элдешпейсизби, мындай кылбайсызбы? Мен менен допрос кылат, эшикке чыгып алып айыл өкмөттөр мени чалып кеңешет. Не дейбиз, Муса байке мынтип атат, не кылайлы дегендерин үндөрүнөн бери угуп жүрөм. Айыл өкмөткө чалып ошентип айтып атат. Айыл өкмөткө чалып, милиция сүйлөшүп атат.
Не кылабыз, бул жагы мындай болуп атат го дейт. Анан эми не дейсиң? Мына Нурлан байке буюрса экинчи слойду бүттүк. Эртең эң майдан алып келип салсак, үчүнчү слой болот. Туугандар сүйүнчү, Аллага шүгүр, суу чыкты. Мына улайыл. Мына суу кампасын аз куябыз. Майып кызым бар эле. Мен декабрь айында акчаны ала албай атканда кызым комага түшүп калды. Комага түшкөндө мен өзүм кызымды комадан тартып, мурунку өкмөт менен айыл башчы менен айылдык кеңештин төрагасына жөнөтүп, ушуну элдин группасына жөнөткүлө. Муса ушундай положениеде экен, акча керек экен деп жөнөткүлө десем, дегенге чейин бардым мен. Бирок жыйынтык чыкпады. Анан ал кызым чарчап калды тилеге каршы. Бул каражат болгондо сактап калганга мүмкүн беле? Билбейм, эми аракет кылсаң болот, башка чет мамлекеттерге алып барсаң болот дешкен врачтар. 30-40% гарантия болуп калышы мүмкүн деген. Эми мен ага чет мамлекет эмес, өзүм мамлекетинде акчамды албай жүрсөм, мен кайдан чет мамлекетке алып барам? Алып бара албай калдым, чарчап калды кызым. Канча жашта? 2 жашка жетпей чарчап калды. Бүгүнкү күндө жана эшикте да айтып бердим, ушундай кредиттерим сотко өтүп, бир ушундай турмуш болуп атат. Өзүңүздүн да майыптыгын бар деп атасыз. Бул кандай болгон эле? Бул кандай шартта? Бул кишкадан онкологияда операция болгон. Онкологияда учетто турам, экинчи группа майыпмын. Эми айтпай эле коеюн дедим эле, сурап калдың. Экинчи группа майыпмын. Менин нарынды суу баштагандагы ниетим башында ошодон бир аз акча болсо мени Турциябы же Россия бир жерден барып коштурсамбы деген ойдо баштаганмын. Азыр Турция эмес, Кыргызстанда кошо албай. Мен муну кошсом, мен 3 ай жатып калам. Мен жанада айтып кеттим, мен чоң семьямын, картайган атам бар, 5 кызым бар, 2 кызым студент, 3 кызым окуучу. Мен өзүм жалгыз иштейм. Кенжем иш болсо болот, болбосо жок. Ошон үчүн мен операцияга жатканга азыр менде шарт жок. Тагыраак айтканда кандай диагноз болду сиздики? Кандай болуп атат? Кишечный деп коет экен. Ичеги ичимде жарылгандагын ичим ирип кеткен. Мен операцияга жеткенгече анан кошконго мүмкүнчүлүк болбой чыгарып койгон. Азыр улуу сарам сыртка чыгат. Анан химия алганмын. Улуу сарам сыртка чыгат. Бүгүнкү күндө менин эң көйгөйлүү маселем, мен бир жака стройкага иштейин десем, колумдан келбейт. Бир адистигим жок. Мен айласыздан азыркы күндө лизингке машина алып алып, ошол семьямды багып жүрөм. Эгер ишенбесеңер көргөзүп да коем. Мына. Мына памперс бул. Ушул жака улуу сарам чыгат. Ушуну тагып алып иштеп жүрөсүз кадимби? Ушуну тагып алып иштеп жүрөм. Бүт органдарга, укук органдарына кайрылып көрүпсүз. Анан эми мындан кийинки кадамдарыңыз кандай болду? Бизге кайрылганыңыздан да ушу коомчулук көрсүн деп атасызбы? Коомчулук аркылуу чечилет деп ойлойсузбу? Менин оюм боюнча буга чейин мен Садыр Жапаровго дагы, Ташиевке дагы кат менен кайрылганмын. Бирок мен сезип турам, ал кишиге жеткизбей эле жолдон нарынга жөнөтүп койдулар. Эми мен азыр кайрылганым себеби, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камшыбек мырза, мен сиздерге кайрылганым, мен ушул кишилерден үмүт кылып кайрылып атам. Бул кишилер бийликке келгенден бери көп жакшы иштер болду, башкалар болду. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо ушуну үзбөй тартсаңар, журналисттер бар эле ушундай кызыктуу жерлерде, керектүү жерде алып сатат экенсиңер. Урматтуу Ташиевич, сиз жакшы мырзасыз. Сиз көп маселени чечип келгенсиз. Мен ойлойм, мен да маселени чечип бересиз деп. Эгерде бул жерде азыр бул кишилерди интернеттен көрүп эле нарынга чалып, губернаторго чалып койсо, мен билем губернатор иштебейт. Менде күнөө болсо текшерсин, менде күнөө болсо мени мынтип кыйналгыча көрүп мени түрмөгө чириткиле. Урматтуу Ташиев, бетиң айта, ушул жерди үзбөгүлө. Урматтуу Ташиев, мен текшериңиз, обязательно өзүңүз кабыл алың мени. Жана өзүңүз карап туруп текшериңиз. Эгер менде күнөө болсо, мени түрмөгө тыккыла, мен даярмын. Ушинтип кыйналгандан көрүп мени түрмөгө чириткиле. Менин 5 кызым жана атамды өкмөткө алгыла да өкмөт өзүңөр карагыла. Эгер өкмөт иштеп аткан болсо, мен ушинтип кайрылар элем да, мен башка вариантым жок. Ал да болбосо, акыркы вариантым ар бир кыргыздан 1 сомдон чогултуп болсо деле кайрылып алам, башка айлам жок. Мен Нуркожоевден ушуну гана сурайм. Башка айлам жок мен.
Мен ойлойм көрсө өзү чакырат, өзүңүз кабыл алып, өзүңүз карап бериңиз. Эркекче. Анан жок өзүңүз кабыл албасаңыз, ал губернаторуңуз да башкаңыз да иштебейт. Ушинтип кор болуп, майыптыгым бул болсо, акчамды ала албай ушинтип бирөөгө жакшылык кылам. Губернатор кыла турган ишти кылып берип атсам, мен сүйүндүм эле. Садыр Жапаров мындан кийин жеке ишкерлердин аркасынан айыл өкмөттөр силер чуркайсыңар деп. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз айткан тескери болуп атат. Нарында өзүнчө бир мафия. Мен бетке айталам, нарындын күч структуралары мафия. Булар эчтеке чечпейт, жөн эле отурат. Мен пенсия жийип койсом, айрыга барайын деп балам. Ошол пенсия да жок, пул да жок, эмдигечи иштеме жок. Мына ушул акыбалыбыз эми. Мына мунун бечаранын экинчи группа инвалид. Ошо иштейм деп барып, ол оякка барганда ол кандай элдер муну чалап-чала уруп, чалап-чала коркутуп, анан ошонун бери жүрөбүз балам мен. Балдарым Садыр, уулум Ташип, мен болсом мана карып 85-ке чыктым. Патамды берейин, силерге жардамыңар. Şu balamдын иштерге эбаж бергиле балдарым. Кайтарып пулун алып бергиле. Биз кыйналып жатабыз турмуштан. Көп десеңер, шуга макул болсоңор, разы болгула балдарым. Патамды берейин, экинчи разы болгула кулайым. Экинчи өмүрүңөр бараке берсин. Тынч аман ойноп күлүп ишиңерге ийгилик берсин Алла. Аллаху акбар. Элдин акча эмес, өзүнүн акчасы да жок болуп атат, ошол салган акчасы да азыр. Анан бул жагы өкүнүчтүү го дейм. Анан мен дагы талап кылып кетет элем да. Бирин серин ошондо 2 ай жолдо тияк бияктан келди кеттик болуп, кайталап барып да жасадык. Ошол жерде баса 1 ай жүрдүк. Анан биз дагы ошол 1-2 айлык акчабызды дагы алсакпы деген үмүтүбүз бар да. Анан жогору жактан келип ушуну туура жакшы туура максатта чечип берсе жакшы болот эле да. Анан мен ушу жигитке дагы аябай ушундай эме боорум ачып кетти да. Эмнеге дегенде ушундай эмгегин кылса, өзү инвалид да. Инвалид эмгегин кылсам карыган атасы бар. Жакында апасы да кайтып болуп кетти. Ушул иштерге да сарсан болуп жүрдү баягы киши ал дагы. Негизи сиздер тарабынан баары сапаттуу эле салынганбы ал жерде? Мүчүлүштү кеткен эмеспи? Бул жерде ошондой тарамакта иштеп турганым боюнча мен билип турам ал жерде. Анткени мен ошол жерде 2 дагы досум бар болчу, алар дагы сантехниктер, жакшы билген, өздөштүргөн сантехниктер, ошолор болуп иштеген үчүн ал жерде сапаттуу деп балайм да. Шлангтар канча бир деңгээлде өзүнүн эмесине жооп берет. Ошо тоонун арасынан кандай суу түшүп келип канча басымдуулукту берет, ошого кандай жооп берет мен билем да. Аны ошого туруштук бере алат деп айтам да. Суу чыгарган учурда тагыраагы 2022-жылы Тоголок Молдо айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турган Эркинбек Сатаров менен байланышканыбызда кыскача эле жооп берип, өчүрүп койду. Мен да ошо бул дагы айрылды бир топ органдарга. Кылмыштык состав жок деп 3 жыл 4 жыл отказ кылды да. Суусун жасап койсун эл берет. Мен айтам сөзүм ушул да. Сапаты начар болгондо атасызбы ошондо? Такыр талапка жооп бербейт да. А сиз учурда ортодо иш салып коркутту бул. Илгери чордуйларды салып да коркутту бул, чарыңга чалдыртыпчы. Анан балдарды коркутту деп да жазды. Балдар Токойго апарып коркутту деп, кыскасы жалааны көп чапты да. Токойго барган сиз да барып элеңиз? Анан милиция тергеп чыгып, эч кандай кылмыштык состав жок деди да. Мен ошо айтар сөзүм ошол бүттү. Мейлиңиздер. А суу боюнча айта албайсызбы? Эмнеси жаман болгон, эмнеси сапатсыз болгон? Суу болсо айда сонун чыгып атат. Ошо суу чыккандан бери топтой элек. 1 жылдан ашык суу чыгып атат, ичип атабыз. Жашынакай чыгып атат. Элдин баарын камсыз кылып атат. Күнү түнү менен агып атат тынбай. Аны ошо элдер ошо өздөрү көрсөтүп бериптир, ошол жерден куруптур. Анан кайра баткак болду, чыкпай, жакшы болбой атат, ичпейбиш дегендер да чыкты. Андан кийин эми bundan башка суу жок, бул сонун суу экен, ушуну ичебиз дегендер андан көп чыкты. Анан баягы ичпейбиш дегендер ичпегиле деп чыктык. Ичпегиле анда биз ичебиз деп. Анан бул Муса болсо ошол кандай кур деп суу жанагы нарында суу эмеси бар, департаменти айыл чарба эмесиндеги. Ошол кандай кур десе ошондой курган.
Анда күнөө деле жок. Баткактып начар чыгып атат, кичине таза эмес чыгып атат дедилер. Көрсө ошо суу чыккандан бери тазалабапты. 1 жылдан ашык. Тазаландыбы анан? Анан өткөндө жайында тазалады, күзгө жок тазалады го. Августта, сентябрда тазалады. Тазалаганда ошо тишеден аткак болупту. Тазалабай эле бизден акчалап өттүр, айлык жыйнап. Ошо тазалап туруш үчүн ай сайын акча төлөйсүздөр бирөөгө, айылыктар суу үчүн? Айылга төлөп атабыз, алып атат, жанды койбой эле келип. Ар бир үйдөн канчадан айына? Ар бир үйдөн 100 сомдон го дейм. 100 сомдон, Түнгө 100 сомдон болуш керек. Анан эми Кудайга шүгүр, азыр аябай жакшынакай ичип атабыз. Тазалап койгондон аябай жакшы болду. Тазалабай эле бизден акча бериптир айыл өкмөт. Же мусордан өткөрүп албай бул сууну. Эме кылыпчы. Как положено, комиссия менен өткөрүп алыш керек да. Ооба. Бул өткөрүп албай туруп эле акча жыйнап атат да эле. Же мусага бербейт. Же айыл өкмөттүн каягына кетирип атат. Бул акчаны жыйнагандан кийин каршынан кутулуш керек эле да. Бул эми мурда болгон экен. Мен азыр айыл өкмөт болгоныма 1 айдан ашты жаңыда. Бул боюнча мен тактайын, билейин, байке өзүңүз келиңиз. Же өзүн айткам. Мен да сурамжылайын, тактайын дегем. Макул деген ошо ойдон эле байланышкан жок. Ачымда мен муну көрбөсөм же билбесем же ак кишини таанып алсам, өткөндө мен Баланчаевмин дедим, телефондон ала экеним көрүнбөйт. Келсе анан айыл башчысын чакырып сүйлөшүп, не болду эле тактап бермекмин да. Жогорку Кеңеш төрагасы барганда резерв фондунан 500 000 сом берген экен. Анан ал акча кайсы жакка жумшалды? Сиз тактадыңызбы ошону? Жок, андан кийинки алгандан точносын азыр сизден угуп атам, жана менче алганым. Себеп дегенде булардын бериши мүмкүн эмес. Толокмолдон карысы дагы көп толтура карысы турбайбы, анан жанагыча немени билбейм. Кредитке дагы алып алышыптыр карыска, ошолордун баарысын тең эле тактап бүтпөй атам байкелер. Чындыгында. Тактайлы. Түшүнүп. Негизи Толокмолдодо канча түтүн жашайт? Толокмолдо канча түтүн деп каттатабыз? 580. Кийин сиздин тушуңузда жана 400 000ге каптаж жасагангабы? Келе бер деп жасатып, анан кийин бүткөндөн кийин 42 000 берип эле ушул эле чогулду деп бербей койду деп жатат да. Жок, мен агачы, мен жана деме Жанызаковго мен эчтеке милдеттүү бересем жок, мен ал жерден эчтекем жок. Мен келишимге кол коюшкан эмесмин, мен алып келген эмесмин. Ал Жанызаковду мен мурундагы тушундагы өкмөттөр алып келген. Мурунку кеңештин төрагасы жана ким деген ошол алып келген. Мен вообще тиешем жок ал жерге. Кийин баягы капта жасатканда 400 000 сомго жасай бер деп сизди чакырган деп атпайбы? Элден чогултуп берем деп. Жок, мен эч ким аны эчтеке чакырган эмесмин. Чакырып мен вообще неметкен эмесмин. Мага эле эметип жүрөт. Мен эч кимди чакырып кел деген да эмесмин, бар деген да эмесмин, эчтеке кылган эмесмин. Анда дагы бир суроо, жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев барганда ошо суу маселесине деп резерв фондунан 500 000 сом бөлүптүр да. Ал каражатты кайда жумшадыңыздар? Ошол азыр Жанызаков айтып атат. Ошол сууну спикер келгендеги элдер ошол жерде тургандар жанакы Эмил деген байке бар. Ошол сурап суу тартуу деп сураган 500 000 Шакиев бөлүптүр, 500 000ге жанакы эмеси суу түтүкчөсү алынган. Азыркы айыл өкмөттөн алсаңар болот. Суу түтүкчөсү алынып туруп колдонулбадыбы анда, турабы дагы эле сиз кеткенче? Билбейм аны, мен билбейм, мен аяктан кеткем да. 1 ай мурун эле келип турго жаңы айыл өкмөт. Ооба, ошол боюнча турган. Кеткенге чейин ал каражат ошо эмнеге колдонулду деп сурап атам да. Эмнеге колдонулду айтып атпаймынбы, шланги алынды деп. Шланги эле алынды. Колдонуп жаткыра элексиздерби? Башына эмне максатта алдыңыздар эле? Ал тергөө жүрүп аткан себептен, ал жаткырыла элек болчу. Тергөө жүрүп аткан убакта эмнеге шланг алдыңыздар анда? Ал тиги Шакиев берсе алабыз да, аны алба демек. Анда эмнеге колдонбой атасыздар? Тергөө жүрүп атат деп. Аны ошо колдонулган жокпуз, ошо колдонулбай, эми колдонулат анда. Ошол акчаны буга төлөсө болобу эле?
Жок, болбойт дагы. Эми өзүңүздөр суу чыгарган адамга айыл акча толук төлөбөй туруп, анан кийин Аны эл Шлангиге сураганда мен сураган эмесмин да. Жок, аны мен сураган эмесмин да, эл сураганда. Элден сурасаң болот да, эмнеге сурадыңар эле, эмне кылышыңар? Буга төлөш керек беле деп элден сурагыла. Мен сураган эмесмин Шакиевден. Акча сиздерге түшөт да, сиздер аркылуу бөлүштүрүлөт да акча. Аны биз Шланги алгыла деген, бизге ошону Шланги алгыла деген эл. Шланги алынган үчүн сураганда ошончо Шланги алынды. А тиге бер дей турган болсо анда тигиге прямой эле тиги бизге котормо эле котормок да. Элдерде бар ошол жерден килеген тиги спикердин протоколунда болсо керек Шланги алуу боюнча деп сураганга. Же болбосо таза сууга депчи, элден сурасаңар болот да. Анын айтканына 1 жылдан ашык убакыт өтүп кетиптир, же Шлангини колдон болупсуздар? Ошол суроо мени таң калтырып атат да. Шланги болсо ошол эле убакыт алынган да, ошол эле малда алынган. Анда мен 1 жылдан ашык убакыт өтүптүр, дагы деле колдонбогонуңуздар. Ошондой болду. Жок, ал жигит деле келген, аны деле билем. Мен көмөктөшүм деп айткан, мен элге барганда жыйындарда айтып да кайрылып атам. Бүткөн ишти бүтүрүп бериңиздер. Бул дагы бирөөсүнүн акча каражат. Бирөөнүн эмгегин дагы жебейли, тем более таза суу үчүн жасалган эмгек деп айтып элештабыз. Эми азыр дагы өкмөт дагы жаңы алмашкан, азыр өкмөт менен дагы ушул өзүнчө иш алып барып атабыз. Ал жигит өзү дагы сүйлөшкөн. Болгон мүмкүнчүлүк менен эч каршылык жок, жардам беребиз буюрса. Бирок кичине акча каражат чоң сумма болуп калгандыктан баягы бир мезгилде өндүрүшө туура болуп атат да. Тем более элден чогулуш керек болуп атат. Андай чоң сумма проекти да жок болуп калган, долбоор баягы бюджетке коюп бир защита кылып каралатканда маселе болгон эмес да, баягы жекече эле сүйлөшүүлөр менен жүргүзүлүп калган да. Келишим түзүп эл менен мындай бетме жолугуп сүйлөшүп анан макул башта деп баштаган, каждый түтүндөн 10 000 сомдон чогултмай болгон элчи. Эл акча чогултуп баштаган, Жанызаков Мусабекке тиги бүт иш бүткөндөн кийин суу чыккандан кийин акчасын алам деп сүйлөшкөн. Макул деп баштаган, иши чыкты, суусу келди, чын менен жакшы. Анан эл орто жолдон тиги суусун айткан жерден булактан албай койду, чаң суу чыгып атат деп эле айнышып теңин төлөбөй коюшту да. Негизи бардык сумманы эл төлөмөк беле. Мамлекет менен эч кандай келишим жок, эме жок эле башталганда мындай эле ашак жол менен. Көп жумушун эл да жазады. Анан эл ушунча көп акчага аз жумушту жазайт деп эле айнып эле төлөбөй коюшту көбү. Анан көп кишини сотко берди киши. Тергелип 2 жыл, 3 жыл ошондой болду. Тем более чалкасынан кетишти. Андан кийин суусу келбей алган ошо жаңы жасаган жылычы тоңуп калган. Анан анысын алып келсин деп эл мага айткандан Мусабекке чалып сүйлөшсөм, келип чыны менен жазап, улап, ошол эле сууну кайта алып келди да. Азыр ошол сууну ичип атабыз менен. Азыр кандай чыгып атат азыр? Азыр сонун эле чыгып атат, жакшы эле чыгып атат. Анан айыл өкмөттөр 2 алмашып кетти, ошо менен тиги кишинин да иши соңундап калды. Анан эми бул жаңы айыл өкмөт менен айтып сүйлөшүп, жаңы эле депутаттар, жаңы эле болдук да. Кайта депутат. Сиз да кайра болдуңузбу депутат? Мен да болдум ушунда. Анан эми иш башталгандан айыл өкмөт менен өткөндө сүйлөшсөк, ооба төлөш керек деп. Аким да айтып атат, эми мени жебегиле главный келип атат деп. Анан Кудай буюрса, могу иш башталса алат кой, калган чогулган элден чогул эле төлөй эле келдиктен чогултуп төлөйбүз аны. Азыр канча 100 миңин алган, анан өзү дагы келип кеткенде жанагындай суусу келбей алганда кайта улаганда отпаймынбы, ошолордун дагы чыгымын көп кылып эсептеп эле элге айтып, элди айнытып алды да. Монча менен болуп кетти деп, анан өзү эле тиги эме кошуп алды. Процент подключать этип алды, баланча миң сомдон кошулат күнүнө туум деп. Баягы келишимде бар турбайбы ал сиздер жана бүткөндөн кийин түзгөн келишимде? Сентябрга чейин бербесек, айынан 0,5%дан, күнүнөн 0,5%дан кошулуп турат деп кол койгон кездер ошол кездеги айыл өкмөт үчөөңүздөр.
Üçөөбүз кол коюшканбыз, анан ошол келишимди кыйнап эле койдуруп эле. Ошол кезде суусу жакшы келип аткан. Ошо келишимди бүткөндөн кийин түзөбүз деп түзгөндөн кийин суусу токтоп калып атпайбы? Бул жанагы кышта тоңуп калды дегенин айтып атасызбы? Булар өздөрү казып, өздөрү көммөк болгон экен айылдыктар. Бул айылдыктар убагында жанагы үстүн көмбөй койгон үчүн тоңуп калды деп атпайбы? Жок, ал теңинен көбүн 2-3 байке менен сүйлөшүп мындай спонсор катары эле мен көмдүргөм да. Калганын алым жетпей алган. Айыл өкмөт алмашып кетти. Кийинки айыл өкмөт болгондо айыл өкмөттүн немесинен, бюджетинен акча бөлүп анан келип көмүштү да. Бул баягы казып, көмгөн, бул Муса Жанузаковдун милдети болгон эмес да башынан эле, туурабы? Көмгөнү милдети болгон эмес, ошо сууну алып келем дегенде ошо эл ошондой түшүнүп алган окшойт да. Бүт эле сууну касып алып келип, касып келгенин ал чынында тиги Эмрадил Сыдыков депутат. Ошол көмөкчү болуп, ошо техникасын чечип берген. Жанузаковдун дегенде чыны менен андай деле күнөөсү жок. Мен элге өкмөткө алып келип тааныштырып койгом. Анан эл дагы ошол акчаны көп алып атат суммасын деп айылдан бир Жанузаков менен дагы пикир келишпестик болуп калыштуу. Эмне болушту, анан айнышып эле токтоп калган. Анан өкмөт дагы чыгынып элден эми кандай болгон күндө да суу келип атат да, ичип атабыз да. Ооба. Ал кишинин немесин төлөп бериш керек болчу да. Анан өкмөттөр ошентип бат-бат алмашып атып, анын иши калып калды. Акчасы чогулбай. Анан депутат маселе көтөрүп атат, ошону эл төлөгөн элдин акчасына төлөй элек деп суу ичпегиле давай төлөгүлө депчи. Анан списагын тактап канча киши төлөй элек, канчасы төлөгөн ошону тактап станциясын бүт тактап атышат азыр. Анан айыл өкмөтү менен да кеңешип атабыз, ошону жакшы айыл өкмөттүн жумушчуларына чогултуп, депутат чогултканда эле ошондой эме болуп калат экен, тиги акчаны өзүбүз депутат алып алган сыяктуу көрүшүп эле эл дагычы. Өкмөттүн ишине койгозок бул. Ол кудай эмес.